Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыры Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Алдыңыздарда көрүнүп турган көчө Түркиядан келген Golden Delicious тамыры MM106. Быйылкы жылы жазында тигилген, быйылкы өскөнү мына ушул. Туугандар, муну ар бир 20 см аралыкта бутак чыгарып кармайбыз буюрса. Азыр бул жерде 8 бутагы бар. Кийинки жылга дагы бул жерден ар бир 20 см бутак кетет. Муну жазында буйруса кербовка деген нерсени иштейбиз. Азыр көрсөтө турган нерсе көчөттүн градусу. Эгер көчөт мына ушундай тик өсө турган болсо, бул өсүүчүгө гана багытталат, өсүүчү болуп эсептелет. Эгерде мына ушул бутагын ийип кое турган болсоңуздар, анда бул градусуна жараша мөмө берүүчү болот. Эгер мына ушул 45 градус боло турган болсо, демек бул жарым өсүүчү, жарым мөмөгө отуруучу болот. Эгер мына ушуну толук 90 градуска мына ушундай ийип койсокчу, анда бул толугудан мөмөгө отурат. Толук бойдон мөмөгө отурат. Азыр бул жалгыз лидерлүү, 1 лидерлүү кылып өстүрүп атабыз муну. Мына ушул көчөт мөмөгө отуруш үчүн 1 ай мурда мына бул шак бутак. Мына менен мындай жарышып өсүп бараткан болчу. Муну көрүп турасыздар, ылдыйга каратып, эңип бышырып койгонбуз. Кантип бышырабыз? Муну кармайбыз, ылдыйга оңго, солго буралып туруп, ылдыйга карап тартып коебуз. Мынакей ар бирин мынантип бышырып кое турган болсоңуздар, демек мына ийилген бойдон калат. Муну 90 градуска карап ийип койсоңуздар, бул акырындап 45 градуска чейин көтөрүлүп калат, мына ушундай болуп. Мына туугандар, мына бул лидер. Муну кармайбыз лидер катары. Булар мөмө шак болуп калат. Муну жазында бир аз кыскартышыбыз керек. Мына астына акцент коебуз. Анткени асты узунураак болуш керек, үстү кыскараак болуш керек. Арча формасында болот. Сиздер менен Багастыры Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар.